Менин жолдошум Жолдошбаев Нуржигит Фазылович 2019-жылы октябрь айында кармалып кеткен. 8 октябрь кармалган негизи. Бирок кагаздарда жүрөт 11 октябрь деп. Бул 8 октябрдан 11 октябрга чейин даярдашканда буну коркутуулар болгон. Бүт баарын. Эмне деген күнү коюлат? Кандай? Негизи бул кылмыш 19 август 2019-жыл болгон. Каракчылык деп. Бирок бул ишти бизге эч ким түшүндүрүп бербеди да, барганыбызда бул оор кылмыш, силердин тиешеңер жок. Барган убактан бери азыркы убакка чейин түшүндүрүп беришпейт да. Оор кылмыш 202 статья деп коюшат болду. Эч ким жооп бербейт. Кагаздарды мен күйөөмдүн колунан алганмын. Могу кагаздарды Бүт ошо окуянын эмне болгон башынан айтсаңызбы? бул окуя ошо Кытай жаранын тоношкон экен. Буга жолдошумду айылдаш 2 бала алдап алып барат да. Бул даярдалган нерсе болот. Ошо кичине акчага алданган деп ойлойбуз. Ошо ал айылдаш Ким эмне болуп калат, жолуп калабы, кантип бул азыр? 5 сарыдан Ош базарында баягындай иштеген бала экен. Негизи баягындай не деп коет. Телефон сатып, Ошондой нары бери иштеген бала экен эле мурун билишкен. Айылдаштар деле билет экен, өз тааныштар. Бир тизмеде бар экен да ал балдар. Анан ошо иш сурайт. Анан ушундай иш бар деп Баястан Эргешке алып барат. Ошол Ош базарда иштеген айылдашы жа Баястан Эргештен экөөнү ошол күйөөңүздү алып барабы? Биринчи Баястанга жолугуп калат экен. Анан ошо иш сураганда ошо Эргешке алып барат экен, ушундай иш бар. Сүйлөшүп көрбөйсүңбү деп. Эргешке барышат. Анан Эргеш менен Эргеш деле толук түшүндүрбөй эле, Эргеш да 1-2 балага алып барат. Ал балдар бириси Роди, бирисинин атын азыр унутуп атам, бирок немеде бар. Ошо 2 балага алып барат. Ал Роди деп аз каймана ат окшойт да. Көп элдер тааныйт экен аны. Ошол жерге барганда күйөөм баланы тааныган эмес. Родини? Тааныган эмес, кандай анан кичине ишти түшүндүрүп баштаганда бул кылмышты айтышкан эмес. Ушундай иш бар, сен таза экенсиң, мурун камалган эмессиң, жаман иштерге аралашкан эмессиң. Ушундай кирип чыгасың дегенде айткан окшойт да. Эмнеге кирип чыгасың деген? СИЗОго эле. Камалып чыгасың дегенби же ишиңсе барып чыгасың деген. Кылабыз, анан сен бир камаласың, кайра чыгарып алабыз дегенби, же эмне деген? Бул иш болгон экен негизи. Иш кылабыз деп да айткан эмес. Жөн эле сен барасың, кандай милицияларгабы ушундай. Сен текшерет, сен таза экенсиң, кое бер ийишет. Кылбаган нерсени моюнуңа алдырышканбы буга, Ушундай иш иштейсиңби деген да. Дегенде уже жаман иш экенин түшүнүп, ал жерден баягы балдар да түшүнгөн дагы ойлонуп көрөм деген шылтоо менен качканга аракет кылган. Ошол эле маалда 8 күнү да, 8 август, жок. 8 октябрь күнү. Ошол эле убакта неме кылат, телефон жок болгон. Күйөөм экөөбүз бир телефон колдонгонбуз. Простой телефон берет, байланышып турайлы деп. Макул деп телефонун алып, жолдо эле келаткан убакта кармап кетишкен да, телефонго звонок келет. Кармап кеткен. Уже граждандык эле кийимде келип, звонок келгенде алганда унчуккан эмес экен да. Анан кийин эле жанына бирөөлөр келип эле телефонду сен алдыңбы деп. Анан өзүнүн эле телефону? Жок, өзүнүн телефону ошо балдар берген, ошол момент. Балдар берген телефонбу? Ошентип алып кетет экен. Суроо деле колуңузду кайрып алып кеттиби, кандай адамдар экен, оперлер мындай неме формадабы десем жок, биздей эле кийинген. Суроо деле берген эмес, өздөрүн тааныштырган деле эмес. Колумду деле кайрыбай эле алып кетишкен дейт да. Биз бул ишти билебиз деп. Ошол барып тергөөдө айткам, эмнеге алып келдиң, эмне тиешең бар буяка деп. Тергөөдө ал жерге барганда уже ошо барганда эле уже коркутуулар башталган. Тергөөгө алып келген милиция алып келген. Кайсы болгон экен. Эми биз Бишкекти жакшы дагы билбейт элек да. Күйөөм деле айтат да азыр эстеп. Ошо ГУВД биз биринчи ГУВДга барганбыз да. Бишкек ГУВДгабы? Бишкек ГУВД. Анан
биринчи жолу сизди кайерге апарды, мен точно кайерге апарганын билбейм дейт да. Анан экөөбүз биринчи жолуктук эле ошол жерби десем, ооба ошол жер дейт, ошо ГУ экен да. Анан 3 күн дайынсыз болгон да. 8 күнү кармалган, ооба, үйгө келбей калган. Анан уже звонок кылышкан, ушундай кармалды деп. Анан келгенбиз да. Анан бул жерде өз негизи протокол биринчи неме кылабы, түзүлөбү, суралабы шектүү адам. Бул жерде протокол 12 числода башталганда болгон, бирок кылмыш иши 11 числода башталган да. Бул жерде ошо баягы протоколго немен бир аял кишинин атын жазып коюшкан, бирок эркек киши неме кылганда, мен тергөөчүмүн деп ошол неме кылган эле. Эмне деп буга моюнун алдырышкан? Эмне болгон ошо? Үй бүлөсү менен коркутулган бул. Эки баласы менен коркутулуп, уруу соккулар дагы болгон көп ала. Ошол моментте мага жолуктурган кезде башкача неме деле да, титиреп, колунда кишем бар. Такыр жолуктурбай койгон, негизи балам ооруп атат деп балам шылтоо кылып жолукканбыз да. Сен канча убакта жолуктуңар ошондо? Бир жуманын аралыгы, кармалгандан бир жуманын аралыгы. Мен кечке бара бергем, күндүгө бара бергемин да. Ошондон ошентип алып келип жолуктурушкан. Кабинетинде жолуктурушкан. Кабинетинде камера бар окшойт да. Бизди коюп чыгып кетишкен. Күйөөмдөн сурасам, такыр сүйлөп койгон да. Титиреп эле мынтип эле туруп берген, баласын кармап эле. Анан анда телефонго жазыңыз деп телефонду мынтип бергенде, нарактан 10 чакты адам кирип келген да. Телефонго силерге ким уруксат берди депчи. Ошону күтүп тургандай эле болуп. Ошондой болуп калганда, мен урушуп, сен эмнеге телефон колдоносуң дегендей. Болду, ошол боюнча СИЗОго кеткен. Жолукпай калганбыз, сүйлөшө албай дагы калганбыз да. Анан ошо СИЗОдо көп коркутуулар болгон. Кандай СИЗОдо эмне? Мисалы, милициядан сабап баягы коркутуп. Ооба. СИЗОго барганда эмне болгон? Барганда эле ошо чалуулар болгон, телефон аркылуу чалып, сырттан коркутуп турушкан. Ошо Роди деген дагы ошол убакта камактабы эле же кандай эле, көрдүңбү жашоону, биздин жашоо ушундай. Оозуңду ачпай жашайсың деп, ушундай сыяктуу сөздөр кеткен. Роди экен, ошондо билген экен да бул. Баягы таанышкан убакта, биринчи жолукканда ал Азамат деп тааныштырылган экен. Кийин айтышкан экен, ошо ОПГ деп, Роди деп айтышкан экен да. Анан СИЗОго кетти, анан жолукканда сурасызбы, эмне болду деп, бул ачыкка чыкты, качан ачыкка чыкты? Эчтеке кылбай эле кармап кеткенин качан айтты бул? Ошол эле моментте СИЗОдон да бир жолукканбыз экөөбүз. Жолугуп кичине сүйлөшкөндө, билесиң да, бул кылмышты мен кылган эмесмин, мени ушинтип алдап кетишти. Менде коркутуулар болуп атат деп айткан. Ооба билем, мен бар, сиздин жаныңызда эле жүрбөдүмбү деп экөөбүз ушинтип сүйлөшкөндө айткан. Мен азыр бирок чындап баарын ачык айта албайм. Бул ишти да түшүнбөйм өзүм, мага түшүндүрүүнү иши деле боло элек. Эмне үчүн кармалганды түшүнгөн эмеспи? Түшүнгөн эмес. Кайсы кылмыш үчүн? Эми бул ойлоп атат, баягы балдар башында айтпадыбы? Чыгарып алат экен деп ойлогон да. Буну таза, биз мурун камалганбыз, бизди кармап коюшат, сени кое беришет деп айтышкан да. Бул ошону ойлогон, бирок кылмышты такыр неме кылган эмес, түшүнгөн эмес. Ошондо айткан. Андан эмне болду? Андан кийин аралда 7 жыл болуп атат. Андан күйөөңүзсү соттошту. Өзү негизи 1,5 жыл, 1 жыл 3 айдай жатты СИЗОдочу. Жабык сот боло берди. Такыр бизге кабар жок. Кагаз дагы барбады, кабар дагы барбады. Жолуктуруулар болбоду. Ошо ГУДга гана келип сурайбыз, жооп бербей коюшат. Оор кылмыш силерге айтпайбыз депчи. Тиешеңер жок силердин деп. Силер бул нерсеге катышпадыңар деп, ошондой эле жоп менен кетип атышты. Арыз жазууну да билбедик. Көп нерсени билбедик да, башыбызга көп нерсе келбеген үчүнчү. Анан карантин болуп кетти. Пандемияда? Карантин болду, бирок ушул жерде 7 айын эле эсептешти да, бирок СИЗОдо 1 жыл 3 ай жаткан. Бир күнгө эсептелсин деп бир кагазда жүрөт, бир кагаздарын такыр түшүнбөйбүз. Кайра бир күн 2 күнгө эсептелсин деген жазуулар жүрөт кагазда. Ушу соттук иштерди толук түшүнбөйбүз, ар кагазда ар кандай болуп атат. Сотко деле катыша албай калдыңызбы? Жок, катышпадык. Бир немесине баламы көтөрүп барып катышканым бар.
анда деле жабык сот экен эле, макул киргизип бергилечи деп киргизген да. Ошондо айта албай койгон. Неме болгон, күбөлөр болгон, Кытайдын күбөлөрү чындап эле. Алар бул баланы көргөн эмеспиз, бул баланы тааныбайбыз деп айтышкан. Тиги жана каракчылык болгон учурда көргөн эмеспиз, тааныбайбыз, эч ким тааныбабайбы? Ошол убакта эмес, бул неме, негизи бул Кытайга акча бердик элек дешеби, ошол адамдар келген да, же даярдалган күбөлөрбү билбейм. Бул баланы мурун көргөн белеңер дегенде жок деп ошентип айтышкан да. Бул баланы тааныбайбыз да, көргөн дагы эмеспиз деп айтышкан. Анан эгер тааныбаса, билишпесе, ичке тиешеси болсо эмне кылып камап коюшту ошондо? Эмнеге деп Мойнун алдырып коюшкан да, протоколду өздөрү түзүшкөн бүт кагазын. Бул протоколдо сөздөр баары калп да. Бул жерде окусак, биздин жашоолорубузду да ойноп эле жазып коюшкан да. Кайсы жылдар менен, числолор менен жазышкан, бирок бардык далилдерди биз билебиз да. Силердикиге туура келбейт да. Жок, такыр туура келбейт. Бул чындыкка туура келбейт да. Протокол вообще окусаң күлөсүң. Анан ошол менен үйүңүз соттолду. Канча жылга соттолду? 10 жылга соттолду. 110 миң штраф деди. 22 миллион искти бизге айтылган эмес. Түшүнгөн дагы эмеспиз да. Анан кече жакында 7 жыл болуп атат. Неге эч нерсеге илешпей атасыз деп барып сүйлөшүп неме кылганда, нарыктан сураганда ошол немеден 27ден. Ошондо айтышты да, иски бар үчүн эч нерсеге илешпей атат деди да. Жанакы соттолгон шкарба 22 миллионду берсин деген иск бар деппи? Ошо исктин баштамкы төлөмүн же жарымын төлөгөндө гана кичине иш каралып баштайт, нерселер илешип баштайт депчи мындай. Ырайым суроо коям болбой атат да. Кайтарылып келип атат. Эмнеге ошолордон бери каралбай атат дегенибизде ошо исктин немеси деп коюшту да. Анан иск эмне экен деп карап чыкканыбызда бул ошо мойнуна илинип калган экен. Мыйзам боюнча буну төлөш керек экен, чыкса делечи. Бирок силерде андай шарт жок да? Жок да, ошо биздин немебизде караган эмес, жашоо шартыбызды деле карап чечишкен эмес. Анан ошол убакка чейин 7 жыл болсо деле ар кандай адамдар келип телефон чалуулар болуп турат дедиңиз, ошолорду айтып кетсеңиз. Ооба. Андан мурун биз күйөөм неме чоный мафиялардын заманы эле да. 2019. Коркуу менен гана көп нерсени мойнуна алды, кесилип кетти карантинде. Биз укпай да калдык айылда элек. Коркуулар менен, 47-де да коркуулар менен положенец деген сыяктуу нерселер ооздун жаап. Ошентип анан 2025 тартип орноп баштады го. Анан биз ойлодук, мыйзам дагы иштеп калды. Эми неме коркпойбуз, эми чуркап карайлы, ишибизди сурайлы деп да кайра башынан Свердловский райондук сотко барып, күйөөмдүн иши боюнча сурап ошентип баштадым да. Алар Аламжинский районго жөнөтүп, нарак беракка жөнөтүп беришет экен. Кагазды беришпейт да, түшүндүрүшпөйт. Анан ошо жок. Бул бүткөн иште, барган жерим эле бул бүткөн иште депчи, ошентипчи. Бүткөн менен жашоомчу деп. Мен мурун коркконум, анан чыккан эмесмин, мен эми азыр коркпойм. Президентибиз деп ал убакта көбүнчө Ташиевке видеообращение жасайын деп жүргөнбүз да. Анан ошол убакта наркы балдар пайда болду да. Кимдер? Түрмөгө тартип кире электе күйөөм ал балдар менен бирөөсү сүйлөшүп калган. Телефон бар убагында. Сүйлөшүп калганда ошо кичине сөзгө келишкен да. Анан кийин телефон тыйып салынды да. Анан кийин сиздин ордуңузга мен сүйлөшөйүн, уруксат бериңиз, мен сүйлөшөйүн дедим. Мен сизге баарын айтып берип турам. Сен алданасың дейт. Сен дагы алдап коюшат. Жок, алданбайм. Анан мен сүйлөшүп баштадым күйөөмдүн ордуна. Кармайлы балдарды азыр мыйзам деле иштебей атат экен. Чуркап көрдүк да. Бардык, арыз таштап көрдүк. Жаңа ачылган жагдайлар, ушундай балдар бар десе каралбады да. Ушу балдарды мындай билели, сүйлөшө берсек билинсе керек деп анан күйөөмөн уруксат сурап анан сүйлөшүп баштадым да наркылар менен.
Кайсы балдар ошол? Биринчи жолуккан балдарбы? Ооба, айылдаш балдар. Биринчи айылдаш балдарды айылдан таптым, номерин айылдаштардан таптым. Чалсам биринчи чалап неме сен тааныбайбыз деп атышкан. Кийин анан уже моюндарын алышкан. Өкүнгөндөрүн айтышып, өздөрү анан ошо Эмнеде өкүнүп атышат? Ошо ишке алып барган Ооба, ошолордо. ооба. Анан эмне өкүнүп? бирок өзү келди деп неме болушунча күйөөмө кайра дагы неме жабыштырганга аракет кылышат. Уялбайсыңарбы, ушунча 7 жыл жатты. Эми ачыгын эле айткыла да. Кылмышты кылгансыңарбы силер өзүңүз десе, жок дейт. Кандай ким кылган деп ошентип эле сүйлөшүп неме кылганда, биз деле кылмышты кылган эмеспиз, кылмышты кылган башкалар, биз дагы алданып калганбыз дешип. Ошентип айтышты өзү. Ошо өкүнөбүз. Мына айылда да жүрө албай калдык. Ушундай неме өкүнгөндөрүн айтты. Ошол нерет ошо мындай көбүрөөк айтып кетсеңиз, эмнеде өкүнүп атышат, эмне кылышкан экенин ошо биле алдыңызбы? Эмне болуп окуяна? Ошо акчага азгырылган баары, акчага азгырылып, негизи мурун ушундай иштейт окшойт элеңер, адам таап берип, киргизип, ушундай окшойт деп ошентип сурасам, жок дейт. Элдердин айтуусу боюнча ошондой иштешкен да, негизи мен элдерден уктум. Ошонун арасында күйөөм чындап немеси ишенчек адам эле да. Көңүлү бош, ишенчек адам эле. Ошол нерсесинен пайдаланып коюшту да. Эми игра ойнойт эле, өзү келди эле деп болушунча неме кылганга аракет кылып атышат. Айттым, игра ойноп мен чогуу жашап билет элем. Ставка ойногон убагы болгон ошол убакта. Ставка чыккан. А бирок силер казино дегениңер ал башка. Силер ал протоколдо бүт баарын даярдап түзүп койгон сөз менен сүйлөп атасыңар. Деп. Анан ошол айылдаштар эмнеге өкүнүп атышыптыр? Ошо бирөөгө мындай окуя эмне болду? Жана 22 миллион жана Кытайлар каяктан чыгыптыр? Ошону айтып кетсеңиз окуяны. Булар айылдаштар айтат, бул родилер неме кылган. Родилер менен ошо казинодон өздөрү таанышып, ушундай болуп калышкан, байланыш. Ал Кытайларды бул айылдаштар тааныбайт. Наркы ошо Роди деген, Рустам дегендер тааныйт да. Органдар тааныйт. Жок, өкүнбөйт алар. Коркпойбуз деп сүйлөп атышат арасында. Ошондо Кытайды тонушконбу булар? Кытайды тонушкон экен. Кагазда жүрөт, пистолет такаган дейт, ушундай деген сөздөр бар. Алардын бир немесин билбейт да Нуржигит. Күйөөңүз ал жерин билбейт? Жок. Анан жана кээ бир адамдар үйүңөргө келип үй алып беребиз, чыкпай эле кой деген сөздөр болот экен. Бул ошол мына тартип орноп, биз ушинтип кагаз боюнча чуркап, барып, сурап, күйөөмүн иши боюнча ошентип баштаганда анан звоноктор келет. Эргешке чалам, Эргеш наркы балдарга чалат. Ушинтип аял уже зылдап баштады. Деп ошенткенде видеообращение кылат окшойт. Ал убакта көп чыгып кетишти го видеообращение кылышыпчы. Сен да мына аялга окшоп видеообращение кылбайсыңбы деп да звонок кылып атты да. Менде бар жок иштер даяр болуп атышкан, мен деп эле ошентип аткам. Бирок немеден иш боюнча менин деле түшүнүгүм эме эмес эле да. Чогултуш үчүн балдар менен сүйлөшүп аткам. Ал балдарды 5 айдай өзү негизи Эргеш менен алдап жүрдү. Ооба, таап берем ошо балдарды депчи. Жолуктурам, ооба деп. Өзү Эргеш дагы өзү акча жеп койгон үчүн Нуржигиттин атынан мага өзү акча сунуштап атты да Эргешчи. Неге? Эми ойлоду да ошо Нуржигитке бериле турган акчаны бул көп жеген экен да. Нуржигиттин атынан көп адамдар акча жеген экен негизи. Анан ушундай акча албайсың, ушундай. Канча сунуштап атышты мисалы? Мен канча деп неме кылбадым, сен сураган акчаңды беребиз. Үч жерде жалган кетти атат. Жок, Нуржигиттен бүгүн сүйлөштүк. Не деп сүйлөштүңөр? Ушундай баягыдан бери кире албай атам. Далилдеп берлечи Нуржигит менен сүйлөшкөнүңөрдү. Көрсөтүңөрчү. Ал ким номер экенин билбейм. Ким аркылуу сүйлөштүңөр? Ошоктон тааныштар аркылуу. Тааныш ким бар ал жерде? Атын ким? Рустам. Рустам. Ушул жерде атыңарды калп айтпай атасыңарбы? Токтоп, неге келдиңер, эмне кылайын деп атасыңар, айтпачы. Мен келгеним мондай.
Benim boyunca adresi dostları ошолор чыгып, кээ балдарга да чыгып бүтүрөйлү деген сөз болуп атыптыр. Sen бүтүрсөң, мен не кылып бүтүрөт? Бүтүрсөң, бул жигитти чыгарыш керек, ошондой. Чыгаргандан кийин анан калганын бүтүшө бересиңер анан. Хорошо. Ал жагына макул болот. Чыгарыш керек, жок. Бирок нур жигит чыгыш керек. Ага макул балдар бар. 2 айдын ичинде чыгарып беребиз деп. Мен 2 ай мына 2 ай эмес, мен айдан бери сүйлөштүм. Келатам да, эргеш Жок, менен. ал сүйлөшкөн кезде силерден жоопкерчилик болуп атпайбы? обязательно алигинде эмеге Жок, мен именно силерди күттүм. Силер азыр силер эми дагы эмес. Жалчыңдарды күткөм мен. Андан көрө эми бир жерде экен деп алигинде кылып чыгарса чыгарып жакшына эмесин десе кайда. Эми болтасың да. Силер деле эмес да, силерден чоңу деле бар да. Чукурбай элесиң, тартпай элесиң. Тартса тартып коерам мен. Жок, тартпай элесиңер. Жок, кандай ортомчусуңар да силер деле. Жок, тартпай элесиңер. Жок, эми тартып кое берем да, тартсам. Кадыр тартып атасыңар. Тартсам тартып коерам. Тартпай эле кой. Аты Рустам. Жок, ошол. Мен чеччи вопрос. Мынандай чечсеңер жөнөкөй чечип эртерээк чыгаргыла, анан кийин өзүңөр сүйлөшө бересиңер анан. Ол чыккандан кийин. О чейин биз ич беле албайбыз дагы, эме дагы. Бизге Жок, бул чай пайыңызга эле. Жок, жок, жок. Керебит этебиз, только эртерээк чыгарышыңар. Болду. Бизге чыгыш гана керек деп мен канчадан бери какшап атам. Тартпай элем мен. 7 жыл Көрсөтүп койгула. жеке 7 жыл. Сен деп эле ушинтип атышты да. Анан жок, силер да патстап агыласыңар, күйөөм патстап агылбадыңарбы депчи. Мен ал нерселерге нубадым. Анан кийин мага ошол балдар керек дедим. Кийин бул ишке кийин катышкан, кайсы орган. Ошол нерселерди гана сурап туруп алдым да. Анан акыры 5 ай ошентип алдап жүрдү. Акчасын деле албадык. Жолугалы деди, жолукпадым. 5 айдан кийин анан Рустамды неме кылды да. Байланыштырды. Рустам. Ким бул? Рустам Алиев Рустам деп ошол өзү звонок кылып чыкты мага. Эргеш менин номерин берген экен. Бул Кырчетиде ошо Кырчетиден мойнуна алган ушул кылмышты. Кырчетчи колониядан кылган боюнча өзүнө мойнуна алган бек. Мойнуна алган Чыңгыздын алдында. Себеби күйөөм ошол жакта эми күнөөсүз да жүрөт. Баарын билишет экен го түрмөдөчү. Ким кандай жол менен келди. Бул больницага барып калат экен СИЗОдон. Бул өзү негизи Алиев Рустам деген ушундай иш. Өзүнүн айтуусуна караганда аудиолору дагы бар. Ушинтип кирип чыгып иштейм мен деп айткан да. Камалып кетип кайда. Ушинтип иштеген бала экен. Ошондо мойнуна алган экен. Беттештирет экен. Беттештиргенде мойнуна алган экен Алиев Рустам. Анан кийин уже наркы балдар менен Чыңгызда сүйлөшүп, менин күйөөм оозун жаап коет дагы. Ооз ачтырбай. Бул жерде Эргеш айтып берет. Чыңгыздөгө канча $20,000, анда ат мингизгенбиз. Ана мына депчи. Мүмкүн ошодон алгандыр Нур жигит акчаны депчи, ошентип сүйлөгөн сөздөр бар да. Нур жигит акча алса мага айтмак. Мен Нур жигитти арам акчага албайсың деп башынан экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Бул жаман ишке аралашып калыпсыз. Арам акчасын жебеңиз деп биз башында сүйлөшкөнбүз, ошон үчүн мен аягына чейин күйөөмдүн немесин поведениясын карап келатам депчи. Алиев Рустам ошол Кырчетиде мойнуна алган, бирок чыккандан кийин кече пайда болгону мен Нур жигит жөн эле досум, таанышым деп келип атат да менин алдыма. Эмне келип атат сиздин алдыңызга? Чыкпа, айтпа, жазба. Ошондой деп. Эргеш айтып берди да, бул ошондой ызылдап атат, баргыла. Мен эч нерсе кыла албайм, болду, алдай албай калдым муну. Алданбай атат деп. Анан өзү келет. Бизде мурун Нур жигит менен эле сүйлөшүп бүтүрө коем деп, ал жактан ошо 27-ден бир таанышы аркылуу Нур жигитке звонок кылдырат да. Нур жигит билбейт. Бир орган звонок телефонго чакыртып Нур жигитти сүйлөштүргөн да. Анан Нур жигит чочуп кеткен. Ошол жерде кичине сөгүшүп кеткен, экөө урушуп кеткен, анан ал немеге дагы эскертүү берди деген да, мындай айтпай алып келип телефон менен сүйлөштүргөндүгү үчүнчү. Анан уже Нур жигит менен сүйлөшпөшүнө көзү жетип, анан үйгө келет да. Үйгө келип атам экөөбүз сүйлөшүп алабыз. Булар ушинтип үй сунуштап атат, акча сунуштап атат. Алданган адам болуп, булар менен сүйлөшө берели, мүмкүн дагы бир нерселери чыгат булардын. Эгер расмий түрдө болгон болсо, ошол мүмкүн далил болуп калабы дегенбиз да. Ошону жаздырып алгансыздар. Видео кичине тартканмын бар.
Анан ошол убакта доллар акчаны сунуштаганы ham бар да. Видеого түшпөй калган, бирок аудиого акчанын сөздөр түшкөн да. Акча менен өзүңүз жаап коебуз деп келишкенби ушундай. Анан биз унабай койгонбуз. Бизге чыгарып бергиле деп. Кандай киргизсеңер ошондой чыгарып бергиле. Себеби биз бул жакта мыйзамдуу түрдө да арыз менен чуркап көрдүк да иштебейт экен да. Жабылган иш депчи. Каяктарга арыз жаздыңыздар? Бишкек шаардык сот. Бишкек шаардык сот, Кен прокуратура немеге Свердловский прокуратурага өткөрүп берди. Ал жерден Алиев Мерим Сайфудинова деген прокуратура такыр карабай койду да. Мен жаңы ачылган жагдайлар боюнча арыз жаздым. Күйөөмдүн атынан эмес, өзүм эле жаздым да, жок дегенде менин немеме коргоп бергиле. Бул адамдар мошенниктер, мени да подстава кылып ийиши мүмкүн. Ушуну карап бергиле десек, такыр кайра эле күйөөмдүн баягы жообун алып чыгып берип атышты. Өзгөртүүсүз калтырылсын депчи. Азыр күндө дагы келип атышабы, дагы телефон чалып, үйүңүзгө чейин. Алиев Рустам деп жогорку сотко чейин алдап барды да, неме кылып беребиз деп, чыгарып беребиз деп. Жогорку сотко акча сунуштагандары бар. Алиев Рустамдын көп аудио видеолору бар. Азыр күндө дагы келип атышабы? Азыр күндө үйгө келе элек, бирок чакырып атат. Адвокат менен жолугайлы, мына искти бүтүрүп беребиз, сүйлөшүп. Күйөөңүздүн ишин бүтүрүп беребиз дейби. Жок дегенде искин чечип берели, искин чечсек анан чыгышына жеңил болот экен дегендей жол менен алдап атат. Аны Эргештен сурасам айтат, анын деле акчасы жок экен, наракта акыларын эле тапшырмасын аткарып атат дейт да. Ошо нары жакты отпойсузбу? Нары жак болгондо кимдер аралашкан бул ишке? Ошо Роди дегендер, да бирөөбүз бар экен, бирок ал аябай ичип дейт, өзүн таштап ийген, мындай. Аны таба билбейм, жок дейт да ал. Мындай немеге деле келбей калган дейт. Бирок Роди акча менен каржылап турат окшойт немени. Алиев Рустам дегенчи. Ошо кичине оозуңду жаап турбайсыңбы, ушинтпейсиңби депчи. Анда башкалары бар экен, эми аларды толук биле албадык да. Жогору жактанбы, өйлө жактан? Органдардан аралашкандар бар дейт. Бар экен да. Көп адамдар бар экен. Буга көп адамдар аралашып калгандыгы үчүн каралбаптыр да. Биздин арызыбыз деле ошодон каралбаптыр. Табакташ адамдар көп экен да буда. Айылыңыздарда эмне болуп атат эми? Айылдыктарда бар президентке барганда мете албай калышкан экен да. Ооба. Президентке барганда микрофон жетпей, өшүк жетпей сүйлөй албай калышкан. Эртеси эле ноокатка барып, дагы сүйлөй албай калышты. Өчүрөт жетпейт. Анан айылга келип эле, анан кийин айылдаштар, абаларыбыз баары топтолуп, анан кийин видеообращение кылышкан да. Видеообращение кылып, анан кийин интернетке киргизишкен. Эми ошону көрүп, Эргеш уялып атат. Өчүртүп эле койбойсуңбу деп, анан аны мен угуп чыктым. Айылдашы да, Көрүп чыктым, эми мындай эле сүйлөп коюшкан алар. Көп нерсени ачыктап беришкен эмес. Сенин эле атың айткан эмес. Эч нерсе болбойт ал видео деп ошенттим. Анан биз Эргеш мен неме кылып берем деп эдим беле деп атпайбы? Нуржигит алданып калганын далилдеп берем деп эдим беле. Башка эле жол менен неме кылбайлыбы дейт. Кандай жол менен десем, сен кармат дейт. Арыз жазасыңбы? Иши карматсаң, ошол балдарды биздиби карматсаң, анан мен ошондой айтып берем дейт да. Ал мен карматкан үчүн мен жаздым да, арызым карабай коюшпады. Карабай коюшту. Мен бир эле жолу бар, ошо президент гана карайт бул ишти, башка эч ким карабайт. Ошондой кылып коюшкан, ошого жеткирип коюшкан. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, мен сизден суранарым, күйөөм Жолдошбаев Нуржигит Пазыловичке ырайым кылууңузду суранып жатам. Жолдошум Жолдошбаев Нуржигит алданып калган. Общактын балдарына алданып калган. Бизде баардык далил видеолор бар, бирок жаңы ачылган жагдайлар менен каралбай жатат. 22 миллион иск бар. Бул 10 жыл камалып чыкса да төлөш керек экен. Бул менен биздин тагдырыбыз талкаланып атат, балдарымдын келечеги талкаланып атат.
2 балам бар жана азыркы учурда кош бойлумун. Бул суранычымдын себеби төрөшмө чейин күйөөмдүн чыгышын каалап дагы чыгып атам. Себеби бизде бар жок далилдер факты менен бар. Тиешеси жок бул кылмышка. Ал эми бул кылмышка катышкан аябай көп адамдар, ошондуктан бул иш өздөрү даярдалган жол менен жабылып келип атат. Сиз карабасаңыз бул иш эч качан каралбайт, сот тарабынан дагы, органдар тарабынан дагы өздөрүнө ылайыктап бул ишти бүтүрүшкөн. Президентибиз сиз гана чече турган гана жол менен гана чечиле турган кылып коюшкан бул ишти. Ошондуктан сизге кайрылып жатам. Биз эч нерсе сурабайбыз, биз мыйзамдуу түрдө ырайым кылууңузду сурайбыз. Мыйзамдуулуктан да качпайбыз, бар жок бизде далилдер бар. Жолдошумдун кылмышты кылбагандыгы жөнүндө жолдошум алданып калган. Алданып калгандыгы жөнүндө да далилдер бар. Ошондуктан мына 7 жылдан бери мен жолдошумдун жанында жүрөм. Бардык чындыкты билгендигим үчүн. Бул иш боюнча дагы ошол каматкан адамдар ооз жабуу максатында мага ар кандай нерселерди, жалган убадаларды дагы сунуштап келе атышат, үйүмө чейин келип атышат. Бирок биз экинчи жолу дагы алданып калгыбыз келбейт. Подстава болуп калгыбыз келбейт. Ошондуктан биздин далилдерибизге көңүл буруп, бүт баарын карап беришиңизди суранабыз.